билбейт экенмин. Дагы башка бергиле. Билбейт экен чын эле. Кыргызда миллион көп билбейм чын. Жакшы эле макал. Жакшы түшүнөм. Атаңды сыйлаш керек дегендей. Ошо дагы кандай түшүнөм. Ошондой эле атасын сыйлаш керек, атасы деген атада. Бул бакал барбычы, өзүңүз оюңуздан чыгарып койдуңузбу? Укпапмын буну, кечиресиз. Кандай түшүнөсүң? Алдыңа түшкөн ашты же. Күнүң кечти. Күнүң кечти. Жок, бул суроого жооп бере албайт экен. Башка бакал болгондо жооп бермейм. Рахмат. Түшүнгөн жок. Алдыңа аш келсе, атаңдын күнүң кеч. Чынында түшүнгөн жок. Бул өзү мындай да, кыргыздын ар бир макалы тарыхта, санжарада тастыкталга турабы. Анан атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген бар. Таш менен урганды аш менен ур деген бар. Кыргыз өзү кекчил эл болбош керек да. Анан ушул жерден биздин улуттун жакшы бир башка элдерден башкача бир сапатын айтып атат. Көрдүңүзбү? Кечиримдүү калк, айкөл калк деген мааниде. Ушундай макалдарды илгери элибиз жараткан аксакал. Алдыга келген тамактан мындай артка кайтпай жеп туруп чыгыш керек деген мааниде да. Атаңдын күнүң кеч деген. Атаңдын күнүң кеч деген. Ошол эч нерсеге карабастан тамакты ичип кет деген, таштаба деген мааниде да. Атаң менен бөлүш деген сөз. Астыңа тамак келсе, ата энең менен бөлүш деп, же ата энеңге кылган ишти кайра ата энеңе кайра төлөп бер деп, сени баккан үчүн. Ошондой түшүнөсүз. Ошондой түшүндүм. Атаң менен бөлүш дегенди түшүндүм. Түшүнгөнүм бул эгерде бирөө сен акыңа кирген болсо, мисалы, анан кийин кечирим сурап келген болсо, ошол аш келген деген, кечирим сурап келген деген мааниде болсо, анда сен ошол адамды атаңдын куну болсо да кеч, мындай гумандуулукка, кеңпейилдүүлүккө, айкөлдүккө үндөгөн маани жатат да бул макалда. Кыргыз тил боюнча Жок, рахмат. Кылым караткан кыргыз эли макалдын күчү, сөздүн күчү менен элди, муунду, урпактарды тарбиялап келишкен. Алдыңа келсе атаңдын кунуң кеч деген макалда бул кечиримдүү болуп, ынтымакта жашоого үндөйт. Айкөлдүк менен ынтымакта, биримдикте, достукта кең пейил болууга чакырган.